Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги өз жарандарын Кыргызстанга барбай турууга чакырды. Мекеменин расмий сайтындагы маалыматка караганда, мындай ишара Кыргызстан министрлер кабинетинин алдын ала айтпай туруп, 21 майда токтом кабыл алгандыгына байланыштуу көрүлүп жатат. Жеке адамдарга жана транспорттун бардык түрү менен жүргүнчү же жүк ташыган ишкерлерге Кыргызстандын аймагынан эмес, транзит үчүн үчүнчү өлкөлөр аркылуу өтчү маршруттарды колдонуу кеңеши берилет. Министрлик ошондой эле Кыргызстандын аймагында укуктары бузулган жарандары үчүн атайын телефондор иштеп жатканын эскертти. 25 майда Душанбеден Бишкекке учуп келген тажикстандык 177 жаран артка жөнөтүлгөн. Манас эл аралык аэропортунун басма сөз катчысы Алия Курбанова муну Кыргыз-Тажик чек арасынын убактылуу жабылганы менен түшүндүрдү. Кыргызстандын министрлер кабинетинин 21 майдагы токтомуна ылайык Тажикстандын жарандарынын өлкө аймагына киришине, ары бери жүрүүсүнө жана Кыргызстандын аймагынан транзит аркылуу өтүүсүнө убактылуу чектөө коюлган. Буга чейин тажикстандыктар Кыргызстандагы аэропорттор аркылуу дээрлик күн сайын Орусиянын ар кайсы аймактарына учуп турушкан. 28, 29, 30 апрелде жана 1 майда болгон Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык, анын ичинде 2 жаш бала курман болгон. 180ден ашуун адам жараат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жаракат алганы расмий жарыяланган. Темир Сарыев 48 саатка камакка алынды. Бул тууралуу Өздүк булактар Коом пресс KG сайтына билдирген. Маалыматка ылайык, ал убактылуу кармоочу жайга 48 саатка камакка алынган. Белгилей кетсек, аны буга чейин аскер прокуратурасына суракка чакырган болчу. Кошумча маалымат берилет. Сурахматов жана анын жакындарынын активдери $50 миллион бааланат. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Сурахматов мыйзамсыз байоо жана коррупция беренелери боюнча кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, Азиз Сурахматов жетекчилик кызматты аркалап жатканда мыйзамсыз байоо максатында кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, муниципалитеттин айрым кызматкерлери жана ири курулуш компаниянын өкүлдөрү менен бирге коррупциялык схеманы түзгөнү аныкталган. Муниципалдык жерлер, коммерциялык мекемелерди жана көп кабаттуу үйлөрдү курууга берилген. Ошондой эле мурдагы мэр курулуш компанияларга тиешелүү документтерди бердирүү үчүн мэриянын кээ бир кызматкерлерине жана курулуш иштерин көзөмөлдөгөн органдарга басым көрсөтүп келген. Сурахматов жана анын жакындарынын активдери ыкчам өсүп, анын суммасы $50 миллион бааланат. 26 майда коррупцияга шектелип мурдагы мэр Азиз Сурахматов кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда аталган иш боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары жүрүүдө. Жапаров Путинге уу коргошунду колдонуп, коронавирусту дарылоо жөнүндө айтып берген. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев 1-радионун эфиринде билдирди. Анын айтымында бул тууралуу ага кечинде президент өзү айтты. Садыр Нуркожоевич Владимир Путин менен ушул уу коргошун жөнүндө сүйлөшкөнүн айтты. Эффективдүүлүгү бар, аны илимий жактан текшерүү керек деп билдиришти. Коронавирус бизге көп убакытка келди. Аны жеңүү үчүн биз ар кайсы өлкөлөрдөн болгон жаңы ыкмаларды колдонушубуз керек, деди Бейшеналиев. Анын айтымында учурда бейтаптар өздөрү суранып уу коргошунду алып жатышат. Булак наждак чекиткейжи. Рыскелди Момбеков: коронавирус кетпесе да Алымкадыр Бейшеналиев кетсин. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ден соолугун текшертүүнү талап кылды. Бул тууралуу депутат жогорку кеңештин жыйынында билдирди. Анын айтымында министрдин аракети анын ден соолугунан күмөн санаткан. Ал Кыргызстанды бүткүл дүйнөгө уят кылды. Садыр Жапаровду Путин менен уу коргошун тууралуу сүйлөштү деди, бирок ал да жалган болуп чыкты. 84 депутат президентке импичмент жарыялап, башкы прокурорду кызматтан кетиргенге болот. Эмне үчүн 84 депутат министрдин кызматтан кетишин колдогон менен ал дагы деле иштеп жатат? Адамдар айтып жатат, коронавирус кетпесе да министр кетсин деп айтып жатышат, деди Момбеков. Президент Садыр Жапаров Лейлек районунун Максат айылына барды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 27 майда Баткен областына болгон жумушчу сапарынын алкагында Лейлек районунун Максат айылына барды. Бул тууралуу президенттик аппараттын басма сөз кызматынан билдиришти.
Мамлекет башчысы талкаланган объектилерди, анын ичинде өрттөлүп кеткен мектепти барып көрүп, жаңы курулуп жаткан 2 кабаттуу 100 орундуу жаңы бала бакчанын долбоору менен таанышты. Ошондой эле президент жергиликтүү тургундар менен жолугушуп, алар менен сүйлөшүүдө мамлекеттик чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштери жөнүндө кеңири айтып берди. Анын айтымында бул маселенин чечилиши аймактын туруктуу социалдык экономикалык өнүгүүсүнө түздөн-түз байланыштуу. Мамлекет башчы Баткен областына мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл бурулуп келе жаткандыгын жана мындан ары дагы бериле берерин баса белгиледи. Президент бир дагы жергиликтүү тургун жардамсыз калбайт, ошондой эле гуманитардык жардамды даректүү бөлүштүрүү зарылдыгына көңүл буруу керектигин айтты. Эрулан Кокулов өтө эле оор илдеттен жабыркап жатканын айтты. Журналист, блогер Эрулан Кокулов олуттуу оору менен күрөшүп жатканын, жергиликтүү маалымат каражаттарынын бирине интервью берип жатып айткан. Акыркы убактарда мен өзүмө, туугандарыма, жакындарыма аябай көп убакыт бөлүп жатам. Себеби мен өзүмдүн ден соолугумда олуттуу көйгөй бар деп ойлойм. Бул өтө эле олуттуу оору экенин сезем. Андыктан мага жакын арада жеткиликтүү медициналык жардам керек деген Кокулов. Эрулан Кокулов журналисттерге маалыматты тастыктап төмөнкүлөрдү билдирди. Азыркы учурда анализдерди күтүп жатам. Анализдердин жыйынтыгы Германиядан келиши керек. Жыйынтыгы келери менен бир жуманын ичинде дартым тууралуу өзүм маалымат берем, деди ал. Белгилей кетсек, Эрулан Кокулов коомчулукка Ниссахар долбоору менен белгилүү. Булак эркиндик чекит медиа. Бакай Кашкарбаев аалымдардан кечирим сурап, бакырчаактыгы үчүн акча алаарын билдирди. Бул тууралуу ал Коом чекит пресс басылмасына берген маегинде билдирген. Анын айтымында ал эмоцияга алдырып, аалымдарга асылып алган. Мен ошол жерде бир аз аша чаап кетиптирмин. Мен ал жерде Чубак ажы тууралуу айткан эмесмин. Максат ажы менен Абдушукур ажы тууралуу айтканым чын. Эми Максат ажынын видеосун баарыбыз көрдүк, деди Кашкарбаев. Мындан сырткары ал революция жана кээде ага айрым адамдар акча берип тураарын айткан. Булак медиа центр чекиткейжи. Кытай Кыргызстанга аскердик техникалык каражат берди. 26 майда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн улуттук гвардиясына Кытай эл республикасынын элдик боштондук армиясы тарабынан Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө берилген аскердик техникалык каражатты салтанаттуу тапшыруу аземи өттү. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын Коргоо министри Таалай Өмүралиев, Кытай элдик республикасынын Кыргызстандагы толук жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девень катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө генерал-майор Өмүралиев жана элчи Девень аскердик каражаттардын үлгүлөрү менен таанышып, алардын техникалык мүнөздөмөлөрүн талкуулашты. Иш-чаранын аягында Коргоо ведомствосунун башчысы Кытай элдик боштондук армиясына көргөзгөн жардамы үчүн ыраазычылык билдирип, мындан ары дагы кызматташтыктын деңгээлин көтөрүүгө ишеним артты. Аскердик техникалык жардам Кыргыз Республикасы менен КРдин куралдуу күчтөрүнүн ортосунда мурда кол коюлган келишимдерди ишке ашыруунун алкагында көрсөтүлдү. Булак эл гезит чекиткейжи.